3 bölüm Полианна менен дарылоо. 8-сентябрь. Полианнанын келер күнү жакындап, келүү айымдын барган сайын көбүрөөк тынчы кетип жатты. Ал эми өз убадасын артка кайрып ала албастыгына жана кичинекей меймандын келишин жокко чыгаруу мүмкүн эместигине өкүнүп жатты. Ал баары бир сиңдисине бул сапарды токтотуу өтүнүчү менен кат жибергенинен 1 сутка да өткөн жок. Бирок Делла кеч болуп калды деп жооп берди. Ал доктор Эймска да, жубайлар Чилтондарга да анын макулдугу жөнүндө жазып жиберген. Бир аздан кийин Делла Чилтон айым дагы макулдугун бергенин, бирок кызды бостондук мектептердин бирине жайгаштыруу үчүн дагы бир нече күн керек болоорун жазды. Мына ушундайча болуп, келүү айымдын окуялардын өз ирети менен кетүүсүнө макул болуудан башка чарасы калбады. Муну аңдап түшүнгөн ал буга баш ийди, бирок күндөрдүн чыңалган күтүү менен өткөрүп жатты. Ошентсе да белгиленген күнү Делла менен Чилтон айым келгенде келүү айым меймандарды сыртынан токтоо күтүп алды. Бактыга жараша Чилтон айымдын башка иштери көп болгондуктан ал бат эле жөнөп кетти. Башында сүйлөшүп алышкандай, Полианнанын келиши 8-числодон кечиктирилбей пландалган. Күтүлүп жаткан үй бүлөлүк толуктоодон улам келүү айым таң калаарлык экиленген сезимди туйду. Бул жагынан өзүн Делланын бул келе соонукундай ишине катышууга макулдугун бергени үчүн жемелесе, экинчи жагынан мунун тезирээк болуп өтүшүн каалады. Делла кыясы эжесин кандай шектенүүлөр кыйнап жатканын билип турду. Бирок сыртынан эчтеке болбогондой карманды. Ал кереметтүү кыз келүү айым экөө жалгыз калаары менен, эжеси менен бат эле орток тил табышаарына жана баары эң сонун аяктаарына бекем ишенип турду. Алар келер күнү келүү айым кыз менен келаткан сиңдисин вокзалдан күтүп турду. Полианнаны колдон колго өткөрүп берип жатып, Делла сылыктык үчүн шашылыш иштерине шылтап дароо артка кайтып кетти. Ошентип келүү айым көзүн ирмеп үлгүрө электе чоочун бала менен бетме-бет калды. Эх, Делла, сен эмне кылдың? Ал поездде кетип бара жаткан сиңдисинин артынан аргасы түгөнө кыйкырып калды. Бул аргасы түгөнгөн онтоо Делланын кулагына жетери күмөн. Эгерде жеткен болсо да, ал укпагандай түр көрсөттү. Ызаланган келүү айым кызга бурулду. Мына өкүнүч. Полианна кетип бараткан поездди көзү менен узатып жатып, кыязы, ал сизди уккан жок. Менин дагы аны менен эч коштошкум келген жок. Бирок эмне кылмаксың? Бактыга жараша, менде сиз калдыңыз. Бактыга жарашабы? Сен ошондой ойлойсуңбу? Келүү айым күңкүлдөдү. Мейли эми, кеттик. Биз тиякка. Ал чечкиндүүлүк менен сүйлөп перрондон жылды. Полианна башын ийкеп шашыла артынан басты. Алар вокзалдагы сүрмө топтун арасынан суурулуп чыгышканча, кыз өзүнүн жаңы камкорчусунун бүркөлгөн кабагын байкоого үлгүрүп, чечкинсиздик менен суроо берди. Балким, сиз мени сулуураак экен деп ойлогондурсуз? Сулуураак? Келүү айым аң-таң болуп суроону кайталады. Ооба, кооз, тармал чачтуу, жана дагы кыязы, сиз дагы менин кандай экенимди көз алдыга келтирүүгө аракет кылгандайсыз. Мага албетте сизди көз алдыма келтирүү оңоюраак. Анткени мен сиздин сиңдиңизди көргөнмүн. Мен сиз ага окшош болсоңуз керек деп ойлодум. Бирок сиз менин кандай экенимди таптакыр билген жоксуз. Абдан аянычтуу. Мени сулуу деп айта албайсың да. Мунун баары бул жагымсыз сепкилдердин айынан. Ошентип сиз мейманга татынакай кызды күттүңүз. Кыз болсо болбогон нерсени сүйлөбө. Келүү айым аны кескин какты. Кеттик.
сенин жагданыңды алуу керек. Андан кийин дароо үйгө жөнөп кетебиз. Сиңдим биз менен барат, жок дегенде бир күнгө калат деп үмүттөнгөм. Бирок кыязы анын олуттуураак иштери бар өңдөнөт. Полианна жылмайды. Түшүнөм, кыз баш ийкеди. Кыязы мисс Делланын колу бош эмес. Балким кимдир бирөөгө анын жардамы керек. Ананчы, санаторияда ансыз колу жок калышкандай болот. Адамдар дайым сага муктаж болуп турганы билесизби? Кандай жоопкерчилик. Сен өзүңө өзүң таандык болбой каласың. Андай болбогондочу. Башка жагынан, бул деген башка адамдар сага муктаж болгонун сезүү кубаныч эмеспи? Жооп болгон жок. Керүү айым эмне дээрин билбеди. Балким ал өмүрүндө биринчи жолу өзү жөнүндө ойлонгон чыгар. Бүткүл дүйнөдө ал керек болгон жок дегенде бир адам чыгар бекен. Бул аны тынчсыздандырып же кайгыртты дебесек да, бирок Керүү айым кыжырдануунун күтүүсүз сайгылоосун сезип, кыска кабак бүркөп кыйгач карады. Бирок Полианна вокзалдагы сүрмө топ элди кызыгуу менен карап, жана жанындагы адамдын жыйрылган каштарын байкаган да жок. Ой, канчалаган адамдар! Кыз кубанычтуу кыйкырды. Өткөн жолкуга караганда ал да канча көп. Мен азырынча эски тааныштардан эч кимди көрбөй элекмин. Баласы бар ошол аялды биз кездештирээрибиз күмөн. Анткени алар Гонолулуда жашашат. Бирок балким сиз Сьюзи Смитти кезиктирербиз. Ал деген Бостондон эмеспи? Баса, сиз Сьюзи Смитти тааныбайсызбы? Мен эч кандай Сьюзи Смитти билбеймин. Керүү айым супсак жооп берди. Чын элеби? Болушу мүмкүн эмес. Ал абдан жакшынакай. Укмуштуудай, кара тармал чачтуу, чыныгы сулуу. Мен бейишке барганымда сөзсүз түрдө Кудайымдан ушундай тармал чачты сураймын. Капаланбаңыз айым. Мен сөзсүз аны издеп таап сиз менен тааныштырам. О, Кудайым! Кыз күтүүсүздөн кыйкырып жиберди. Кандай кооз автоунаа! Алар кооз лимузинге жакындап келишип, айдоочу сылыктык менен алдыңкы эшикти ачты. Үйдө отурууну жактырып, автоунаада жүрүүнү таптакыр каалабаган Керүү айым көңүл кош сүйлөдү. Кадимкидей эле автоунаа. Андан кийин айдоочуга кайрылып буйрук берди. Үйгө айда, Перкинс. Бул демек сиздин автоунаа экен да. Полианна суктануу менен сүйлөдү. Өмүрүмдө мындай керемет машинаны көргөн эмесмин. Сиз абдан байсыз. Атүгүл үйүнүн ар бир бөлмөсүндө килемдер жана жекшемби күндөрү балмуздак болгон адамдардан да байырааксыз. Уайтсайм өтө бай. База, сиз Уайтсайм кем экенин билбейсиз да. Бул кайрымдуулук комитетиндеги айым. Ал жана башкалар мага дайым бай аялдар сыяктуу сезилише турган. Бирок мен кийин манжаларынын баарында бриллиант шакектүү аялдар болоорун билдим. Алар аң териден жана жибектен кийимдерди кийишип, кооз автоунааларга түшүп жүрүшөт. Сиз дагы ушундай байсыз да, туурабы? Сага кандай десем, чамасы ошундай. Керүү айым араң байкалган шылдыңдуу күлкү менен жооп кайтарды. Албетте, сиз байсыз. Полианна түшүнүү менен сөздү улады. Менин эжемдин да көптөгөн ар кандай буюмдары бар. Болгону анда автоунаанын ордуна жылкы. Чынын айтканда, мен машинада жүрүүнү да, ат минүүнү да таптакыр жактырбаймын. Мени кечирип коюңузду суранам. Кыз жылмаюу менен мойнуна алды. Автоунааларга түшмөк түгүл, аларды жанынан да көргөн эмесмин. Мени тебелеп кеткен автоунааны айтпаганда. Мени автоунаа тебелеп кеткенден кийин ошол эле автоунаага салып үйгө алып келишкен. Чынында эсимде эчтеке жок, анткени эс учумдан кеткен элем. Жана автоунаада сейилдөө эмне экенин, бул шаңдуу же жокпу, аны да билбеймин. Ошентип ошол окуядан кийин мен автоунаада бир да жолу
түшүп жүргөн жокмун. Полли эже да аларды жактырбайт. Том агадан айырмаланып, ал унаалуу болгусу келет. Унаа ага иштери үчүн керек деп айтат. Анткени доктор жана шаардагы башка дарыгерлердин өздөрүнүн унаалары бар. Алар ал жакта эмнени чечишээрин билбеймин. Эжекем тууралуу абдан тынчсызданат. Албетте, ал эгерде агабыз өзүнө кыялданган нерсесин сатып алса кубанычта болмок. Болгону агабыз өзү кыялданган нерсеси жөнүндө кыялданышын каалайт. Түшүнүп жатасызбы? Өзү үчүн да күтүүсүз жерден Керүү айым кармана албастан каткырып күлдү. Албетте, сүйкүмдүүм, түшүнөм. Түшүнгөндө да кандай дейсиң? Бирок секундадан кийин кайрадан олуттуу болуп калды. Ошентсе да анын көздөрүндө али шаңдуу күлкүнүн издери турган. Сиздин түшүнгөнүңүзгө кубанычтамын. Полианна канааттанган түр менен сүйлөдү. Болбосо мен чамасы түшүнүксүз сүйлөдүм. Жалпысынан бир жагынан Полли эжеке унаага каршы эмес. Ал эми экинчи жагынан бул унаалардын табигатта таптакыр болбошун дагы каалайт. Алар тирүү адамдарды тебелеп кетип жатышкан соң. Силер үйлөрдүн көптүгүн карагылачы. Кыз капысынан айланасын таңыркай карап кыйкырып жиберди. Алар эч качан түгөнбөөчүдөй сезилишет. Албетте, адамдардын баарына кайсы бир жерде жашоо керек. Вокзалда гана адамдар толтура эмес. Арине көчөлөрдө да эл көп. Бул жерде элдин мынчалык көптүгү кандай жакшы. Адамдар менен таанышканды абдан жакшы көрөм. Сиз айым адамдарды жакшы көрөсүзбү? Мен адамдарды жакшы көрөмүнбү? Ооба, ким гана адамдарды? Жалпы эле адамдарды. Чамасы жок, Полианна. Керүү айым супсак бирок чынчылдык менен жооп берип кайрадан каштарын жыйырды. Көздөрүндө бая эле жылтылдап турган күлкүнүн издери таптакыр жоголуп кетти. Керүү айымдын көз карашы муздак жана шектүү болуп калды. Акыл үйрөтүү үчүн биринчи тема ушул. Ал мурдунун алдынан күңкүлдөдү. Кудум эле сиңдим Делла. Ал ушул сыяктуу. Бардык адамдар бир тууган деген сыяктуу насаат айтууларды жанындай жакшы көрөт. Сиз ошондой деп эсептейсизби? Полианна дирилдей түштү. Албетте, адамдардын баары ар түрдүү, бирок абдан жагымдуулары да бар. Бу жерде силерде адамдар абдан көп болсо керек. Менин силерге келгениме кандай кубанып жатканымды билген болсоңор. Албетте, мен буга башынан тартып эле ишенимдүү болчумун. Сиз сиздигиңизди, башкача айтканда, мисс Уитербинин эжеси экениңизди билээр замат. Мен мисс Уитербини өтө жакшы көрөм. Ошондуктан сизди да эртелеп эле жактырып калдым. Анткени эже-сиңдилер бири-бирине окшош болууга тийиш, туурабы? Түгүл алар Джонс айым менен Пек мырза сыяктуу эгиздер болушпаган күндө да. Түгүл алар анчалык окшош болушпаган күндө да. Алардын бир айырмачылыгы бар. Мен сөөлдү назарга тутуп жатам. Сиз албетте мен эмнени айтып жатканымды түшүнбөйсүз. Бирок мен сизге айтып берем. Керүү айымдын аябагандай таңдануусуна карабай, ал күткөн насаат сабагынын ордуна кайсы бир Пек айымдын, Аялдар кайрымдуулук комитетинин төрайымынын мурдуна өсүп чыккан сөөл жөнүндөгү таң калыштуу баянды айтты. Ошондо Полианна аңгемесин азыраак токтотууга мажбур болуп, Керүү айым жашаган көчөнүн сулуулугуна суктана баштады. Кең көчөнүн ортосунда жашыл дарактар отургузулган. Кенен тилке жайылып, кыздын айтуусу боюнча берге баары сүрөттөп айта алгыстай кооз сезилет. Айрыкча Белдингвиллдин тар көчөлөрүнөн кийин. Бул жерде өтө кооз экен кыясы. Бостондун бардык тургундары бул районго жашаганы көчүп келишет. Кыз суктануу менен сүйлөдү. Албетте, ар бир адам бу жерде отурукташып калгысы келмек.
Керүү айым жылмайды. Бирок бул мүмкүн эмес го. Полианна кайгыргандай үшкүрүндү. Ал дагы бул кооз кең көчөдө көчүп келгиси келмек. Ооба, албетте, ал баш ийкеди. Бирок бул деген тар көчөлөр начарыраак дегендик эмес. Кыз шашыла кошумчалады. Кайсы бир мааниде тар көчөлөрдө жашоо атүгүл жакшыраак. Жумуртка же соода алып келиш үчүн жолдон чуркап өтүүгө туура келгенде мындай узак жол басып өтүштүн кереги жок. Демек сиз бу жерде жашайсыз? Уна Керүү айымдын салтанаттуу астанасына токтогондо кыз кызыгып сурады. Бул сиздин үйбү, мырзайым? Ооба, мен бу жерде жашаймын. Мырзайым арсар боло ийнин куушурду. Эх, сиз ушундай сонун жерде жашаганыңызга кубансаңыз керек. Кыз унаадан тротуарга ыргып түшүп айланасын кызыгуу менен карап сурады. Сиз абдан бактылуусуз, чынбы? Керүү айым эмне деп жооп берерин билбестен кабагы чытылган бойдон Полианнанын артынан лимузинден түштү. Полианна кайрадан сөздөрүн чечмелегенге шашылды. Албетте, мен адам өзүнүн мемменсингендигинин айынан сезүүчү кубанычты назарда туткан жокмун. Анын үстүнө бул күнөө. Кыз Керүү айымга суроолуу карады. Мен мындай нерсени назарга тутпадым. Кээде ойлорумду так айта албаганымдын айынан. Полита эже менен да түшүнбөчүлүктөр болгон. Мен кимдир бирөө анда башкада жок нерсе болгондо кубанган багытты айткан жокмун да. Мен жөн гана кубанычты көңүлгө туттум. Жан дүйнөңдө жакшы сезимдер болгондо атүгүл сага муну тыюу салышкан күндө да секирип, кыйкырып жана алакан чапкың келет. Полианна бутунун учуна туруп, ордунда жеңил бийлеп жатып чечкиндүү билдирди. Айдоочу жылмаюусун жашыруу үчүн шашыла артына бурулуп, унаасы менен алек болуп калды. Ал эми Керүү айым ого бетер кабагын чытып, өзүнүн кооз таш астанасына карай жөнөдү. Өт, Полианна, ал кызга кесе сүйлөдү. 5 күндөн кийин Делла Уитерби эжесинен кат алды. Бул Полианна Бостонго келгенден кийинки биринчи кат болчу. Медайым катты дароо окуй баштады. Сүйүктүү сиңдим, Керүү айым тыкаан кол жазмасы менен жазып жатты. Эмне үчүн мени бул баладан эмнени күтүүгө болору тууралуу эскерткен жоксуң? Мен аргам кетип алдастоодомун. Бирок эми кайра артка жибере албайм да. Чынын айтканда, муну жасоого 3 жолу камындым. Бирок оозумду ачаар замат кыз мени эжеси Германияда болгон учурда аныкында болууга макул болгонумду жана меникинде болуу кандай жакшы экенин, мага кандай ыраазы экенин айтып ишендире баштайт. Өзүң ойлоп көр. Мындан кийин мага жакшылык кылып жана кайдан келсе ошол жакка кетишин айтууга тилим барбайт. Бирок эң эле таң калыштуусу, албетте, кыздын мага оорундук жаратып жаткандыгы жөнүндөгү ой башыңа да келбейт. Мен ага антип да, минтип да ишара кылып көрдүм. Бирок мунун баары кур бекер. Эгерде ал жан дүйнөнү сактоо же ушул сыяктуу маектерди баштоочу болсо, мен 1 секундта да кылчактап отурбастан аны артка кайтармакмын. Чынын айтыш керек. Бул темаларда сүйлөөгө ага өзүм тыюу салганмын. Ошон үчүн да ал унчукпай жатат. 2 же 3 жолу ушул сыяктуу темаларда сүйлөй баштап, бирок ар бир жолу капысынан эле сөздү башкага буруп, өзүнүн кайрымдуулук комитетиндеги айымдарды тууралуу айта баштачу болду. Ал үчүн бул албетте жакшылыкка. Эгерде ал менин артка кайтарышымды каалабаса. Ошондой болсо да, Делла, ага чыдаганга болбойт. Түшүн. Биринчиден, ал менин үйүмө тынбай суктанууда. Биринчи эле күнү менден бөлмөлөрдүн баарын ачып көрсөтүүмдү суранды. Ар бир бурушту көрүп чыкмайынча тынч алган жок. Андан кийин идеалдуу, салтанаттуу үйүм бардыгын айтты. Атүгүл
Белдингвиллдеги кайсы бир Пендлтон мырзанын үйүнөн да мыкты. Бул мырза ким экендигинен кабарым да жок. Билишимче ал жок дегенде кайрымдуулук комитетиндеги айымдарга тиешеси жок болсо болгону. Ага кошулуп алып тынымсыз артынан кудум ага жеке гид болуп жалдангансып бөлмөлөрдүн баарын аралап чуркаганы мас келгенсип бир жерден менин 100 жыл кийбеген ак сатин көйнөгүмдү таап чыгып жана менден аны өлчөп көрүүмдү суранды. Эчтеке кыла албайсың. Аны кийишке туура келди. Ошентип мени каалагандай калчап жатат. Жана мен ага эчтеке деп каршылык кыла албаймын. Бирок бул башталышы гана. Ал ошондой эле ага бардык буюмдарымды көрсөтүүмдү өтүндү. Ошол эле убакта кайрымдуулук кылгандардан келген нерселер жөнүндө качандыр бир анын кийимдери кайрымдуулук жөнөтмөлөрү менен жиберилген эски уску кийимдерден гана турганын тынбай айтып жатты. Анын аңгемелери мени бир убакта күлүп жана ыйлоого аргасыз кылат. Бул балакай эмне деген жокчулук турмушта жашаган. Көйнөктөрдөн кийин ал сейфти ачып жана ага өзүмдүн кымбат баалуу жасалгаларымды көрсөтүшүмдү талап кылды. Ага өзгөчө эки шакек жагып калды. Эгерде сен анын суктанганын көргөн болсоң, Делла, сага айтып жатам, ал акылдан азып калды. Ал мени бардык шакектерди өлчөп, төөнөгүчтөрдү жана билериктер менен шуруларымды тагып көрүүгө аргасыз кылды. Андан кийин чачтарымды байкап, чач жасалгамды бриллиант ажы менен жасалголоого мажбурлады. Натыйжада мен жаңы жылдык балаты же кайсы бир Будда тоопканасындагы Будда кудайындай жасалгаланып, бермет, бриллиант жана зымыраттар менен курчалдым. Ал эми бул акылдан азган кыз мени тегеренип бийлеп, алакан чапкылап жана менин кандай көз талдырган сулуу экенимди айтып кыйкырып жатты. Мени кооз хрусталь призма сыяктуу терезенин алдына жипке илип коюуга мүмкүн эместиги гана аянычтуу. Анан бул дагы эмне болгон призма деп сураганга камынаарым менен ал эчтемеден эчтеме жок түп-түз полго кулап түшүп, зарлап ыйлай баштады. Бул көз жаштар эмнени билдиргенин эч качан биле албайсың. Бул жаштар анын көздөрү бар экени жана бул сулуулукту көрө ала тургандыгы үчүн төгүлгөн жаштар болчу. Буга эмне дейсиң? Бирок бул али баары эмес. Бул болгону башталышы гана. Полианна бул жерде 4 күндөн бери, бирок 1 мүнөт да тынч алып олтурган жок. Тескерисинче кызуу ишмердикти баштады. Бардыгы менен мор тазалагыч, полицейский, ошондой эле гезит саткан бала менен таанышып үлгүрдү. Мен анын достору тууралуу айтпай эле коеюн. Мен алардын баары анын мыкты достору. Эми аларды бирин калбастан аны жактырып калышкан сыяктуу. Ал кудум баарын сыйкырлап алгандай. Мени да сыйкырлап алды деп ойлой көрбө. Кышында аны жаныма алуу убадам болбогондо, Кудай көрүп турат, кайта артка кайтармакмын. Эч ким мени жеммини жана менин бактысыздыгымды унуттурууга күчү жетпейт. Тескерисинче андан улам мен өз кайгымды ого бетер курч сезем. Анткени ал эмес жана анын ордун баса албайт. Бирок кайталап айтам, аны кыязы өзүмдүкүнө калтырам. Эгерде насаат жана акыл айтууга киришпесе, эгерде мага насаат маектерин айта баштачу болсо, олку солкулуксуз сага кайтарып берем. Бирок азырынча ал карманып турат. Сагынуу менен сенин бечара эжең Рут. Азырынча карманып турат. Делла катты бүктөп жатып жылмайды. Ах, Рут. Мунун баары сенин ага ар бир бөлмөнү ачып, бардык бурчтарга өңүлүп, сени ак көйнөк менен кымбат баалуу жасалгаларга бөлөп жасантканы, мойнуңа алганыңдан кийин. Али бир жумада өткөн жок да, азырынча карманып турат. Мына күлкү. Медайым кайталап сүйлөдү. 4-бөлүм.
Керүү айым оюн жөнүндө билди. Эмнесин айталы, Бостон менен таанышуу Полианнага зор таасир калтырды. Бирок Полианнанын өзү Бостонго андан кем эмес таасир калтырды. Бостон кызга жагып калды. Болгону өзүнүн өлчөмү менен ыңгайсыз кылды. Түшүнөсүзбү, мырзайым? Ал өз сезимдерин Керүү айымга келген күндүн эртеси эле түшүндүрүүгө аракет кылды. Мен шаарды бир көз караш менен кучактагым келет. Бул таптакыр мүмкүн эмес. Шаар Полли тайэжемдикиндегидей тамактардын качан алмашып бүтөөрүн билбеген жана кайсы бирине токтолуу кыйын болгон салтанаттуу кечки тамактар менен түшкү тамактарды эске салат. Бул жерде да ошондой. Албетте, мындай көп түрдүүлүккө кубанбай коюуга болбойт. Кыз сөзүн жыйынтыктады. Анткени кайсы бир нерсе көп болгондо дайым жакшы. Башкача айтканда, мен көп жакшы нерсе болгонун көңүлдө тутуп жатам. Тажыялар менен оорлар тууралуу албетте сөз болгон жок. Бирок дагы бир жагынан эгерде тайэжемдин салтанаттуу кечки тамактары жөнүндө айтсак, анда эрксизден аларды майрамдагыдай таттуу нандар же тортторду бербеген, бир нече кадимки күндөргө бөлүп коюуга мүмкүн эместигине өкүнөсүң. Бостон да ошондой. Белдингвиллдеги үйгө мунун баарына эмки жайда да кубануу үчүн Бостондун бир бөлүгүн алып кете албаганым аянычтуу. Эч болбойт. Анткени шаарлар болбоду дегенде муздаткычка салып коюуга мүмкүн болгон таттуу нан эмес да. Бирок таттуу нандар да баары бир акыры бузулуп катып калышат. Түгүл муздаткычта дагы. Мен ошентип көргөм. Бактылуу күндөрдү да тоңдуруп кое албайсың. Андыктан бул жерде экенимде баарын көрүп чыккым келет. Кээ бир адамдар географияны үйрөнүүнү эң алыскы жерлерден баштоо керек деп ойлошот. Бирок Полианна башкача аракет кылып көнгөн жана Бостонду изилдөөсүн ал азыр жашап турган кооз, жыргалчылык кең көчөсүнө түздөн түз тийишип турган көчөлөрдөн баштады. Бир нече күн аралыгында айлана тегерек менен таанышуу, ошондой эле мектептеги окуу, анын баардык убактысын алып жатты. Канчалаган нерселерди көрүп чыгуу керек. Анан дагы канча сабактарды окуп чыгуу зарыл. Айланада кызыктуу нерселер ушунчалык көп дейсиң. Бир басып коюу менен бөлмөнү жарыкка бөлөгөн бөлмө дубалындагы кичинекей баскычтардан тартып, күзгүлөр менен картиналар илинген эбегейсиз чоң бий залына чейин. Дагы айтсак, айланада көптөгөн кызыктуу адамдар бар болчу. Керүү айымдын өзүнөн жана анын кире беришти карап, мейман бөлмөсүн тазалап, Полианнаны мектепке алып барган үй кызматчысынан тышкары ашканада жашап тамак даярдоо менен алектенген Бриджет, столду тейлеген Дженни, ошондой эле лимузиндин айдоочусу Перкинстер боло турган. Алардын баары ушунчалык ар түрдүү, бирок алардын дээрлик баары эң сонун адамдар. Полианна дүйшөмбү келген, андыктан кийинки жекшембиге чейин үйдө дээрлик бир жума жашады. Жекшембинин таңында кыз мейман бөлмөсүнө кубанычтан жадырап, бактылуу кирип келди. Жекшембини өзгөчө жактырам, деди кыз. Чын элеби? Ал үчүн аптанын баардык күндөрү бирдей зеригерлик болгон Керүү айым көңүлсүз үн катты. Албетте, биринчиден чиркөөнүн айынан, экинчиден жекшембилик мектеп. Ал эми сизге, мырзайым, эмне көбүрөөк жагат? Чиркөө кызматыбы же жекшембилик мектеппи? Сага кандай десем? Чиркөөгө абдан сейрек каттап, ал эми жекшембилик мектепке таптакыр барбаган Керүү айым унчуга албай калды. Эмне жакшыраак экенин да билбейм. Кыз иш эмнеде экенин түшүнбөстөн кубанычтуу сөздү улады. Ошентсе да, ал азыраак ойлонуп туруп сөзүн улантты. Чиркөө кызматы мага көбүрөөк жагат, атамдын айынан. Анткени менин атам дин кызматкери болгон.
Эми ал асманда апам менен бирге. Бирок мен чиркөөдө болгонумда ал биерде мени менен. Бул таптакыр кыйын эмес. Айрыкча кызмат башталып, пастор дуба окуй баштаганда. Мен жөн гана көзүмдү жумуп, атам жанымда экенин элестетем. Мындан жакшыраак эмне болушу мүмкүн? Кыялданганды, ар кандай нерселерди элестеткенди жакшы көрөм. А сизчи, мырзайым? Кандай десем сага, Полианна? Керүү айым сүйлөй баштап, бирок токтоп калды. Андай дебеңиз, мырзайым, кыз шаңдуу сүйлөдү. Ойлоп гана көрүңүзчү, кыялдагы нерселер чыныгы нерселерден алда канча сонунураак. Мен албетте сиздин үйдөгү буюмдарды айткан жокмун. Алар ансыз деле эң сонун. Керүү айым каштарын жыйырып бирдеме деп каяш айтмакчы болду, бирок Полианна шашыла сөзүн улантты. Менин азыркы буюмдарым мурункуларыма караганда албетте алда канча жакшыраак. Бирок кырсыкка учурап жана баса албай калганымда мага кыялдануум абдан жардам берди. Мен мүмкүн болушунча көбүрөөк кыялданууга аракет кылдым. Азыр дагы көп нерсе жөнүндө кыялдангым келет. Мисалы атам жөнүндө. Бүгүн чиркөөдө аны кафедрага тааныштырам. Баса биз качан чыгабыз? Кайда чыгабыз? Керүү айым түшүнгөн жок. Кантип кайда? Чиркөөгө, мырзайым. Жок, Полианна, мен бүгүн. Башкача айтканда, Керүү айым чиркөөгө барууга камынбагандыгын, деги эле ал жака эч качан барбастыгын түшүндүрүш үчүн кыйынчылык менен сөздөрдү тандап, онтойсуздануу менен сөз баштады. Бирок кыздын жаркыраган көздөрүндө эсепсиз кубаныч болгондуктан сөзүн улантууга тили бурулбады. Ондон 25 мүнөт өткөндө гана болбосо? Керүү айым кобуранды. Эгерде барчу болсом, анан дээрлик кыжырдануу менен кошумчалады. Чиркөө бизден бир кадам ары. Кыскартчу болсок, бул күн жаркыраган сентябрдын таңында Керүү айым бир нече айдан бери биринчи жолу чиркөөдө болду. Бул ал бала чагында болгон жана Керүүнүн үй бүлөсү үчүн жеке отургуч бекитилип коюлган абдан көркөм, кооз ибадаткана болчу. Акыркы убактарга чейин Керүү айым бизнестен түшкөн кирешеден чегерүү менен тоопканага акча жагынан дурус жардам берип келген. Полианна үчүн бул жекшембилик чиркөө кызматы чыныгы майрам болуп калды. Тоопканада бийик хорлордон кереметтүү музыка жаңырып жатты. Имарат жаркыраган мозаикалык терезелерден түшкөн жарыктан жаркырайт. Адамдар чын дилинен шыбырап сүйлөшөт. Дин кызматкери шашылбастан дуба окуйт. Мунун баары кызды ушунчалык суктандыргандыктан кудум сыйкырлангансып катып калды. Алар үйгө келишкенде гана сүйлөө жөндөмү кайтып келип, суктануудан аптыгып, кыйкырып сүйлөдү. Ах, Керүү айым, мен укмуштуудай бактылуумун. Бир эле күндө катары менен 2 жолу жашоого мүмкүн эместиги гана өкүнүчтүү. Керүү айым кабак бүркөп кызга шектенүү менен карады. Анын диний темаларда сүйлөшүүгө таптакыр маанайы жок болчу. Чиркөө кафедрасынан насааттарды угууга чыдоого болот, бирок үйдө кайсы бир секелектен угуу кечирип коюңуз. Ал буга чыдай албайт. Анын үстүнө бир эле күндө катары менен 2 жолу жашоого мүмкүн эместиги гана өкүнүчтүү деген сөздө сиңдиси Делланын сүйүктүү жашоо философиясы так билинип турду. Делла: «Эх, 2 жашоону бир убакта жашоого болбостугу кандай аянычтуу» деген сыяктуу сөздөрдү талкуулаганды сүйө турган. Сен эмнени назарга тутуп жатасың, балакайым? Керүү айым заардуу кыяс менен кызыгып сурап күткөндөй көзүн жылжыйтты. Көз алдыга келтириңизчи, мырзайым. Полианна үшкүрүнүү менен сүйлөдү. Бир күнгө кечээкини, бүгүнкүнү жана эртеңкини батырып коюуга мүмкүн болсо, кандай сонун болмок? Канчалаган укмуштуу окуялар бир убакта. Түшүнүп жатасызбы?
Мындай болбогондо кечеги бул кечээки гана, бүгүнкү бул бүгүнкү, ал эми эртеңки эртеңки, ал эми кийинки жекшемби бир жумадан кийин гана. Жок, мырзайым, эгерде сыйынып жана өзүңдү тынч алып жүрүү керек болгон жекшемби болбосо, мен кыязы кубанычтан секирип гана жана кыйкырмакмын. Мындайда кантип карманып туруу мүмкүн? Бирок бүгүн жекшемби болгон соң, анда чиркөөдөн үйгө кайтып келип сыйынуу үчүн кайсы бир өзгөчө дубаны тандап алуу керек. Кызык, кайсынысы эң кубанычтуу? Сиз билбейсизби, мырзайым? Таптакыр түшүнгөн жок. Түшүнгөнүм да жок. Бул таң каларлык сүйлөшүүдөн башы айлана баштаган Керүү айым кооранды. Керүү айым өзүн бактысыз деп эсептегендей, бактысыз аял үчүн бир убакта өткөн чак, учурчак жана келечек менен жашоо болбоду дегенде оор болмок. Ал каалаган болгон бүткөн нерсе бул жөн гана бүгүнкү күн менен жашоо. Айланада канчалаган кубанычтын бардыгы жана бир нече жашоону бир убакта жашоо мүмкүндүгү аны таптакыр абдыратып салды. Кийин дүйшөмбүдө Полианна биринчи жолу мектепке жалгыз жөнөдү. Ал жолду эң жакшы билчү. Анын үстүнө мектеп да жакын эле жерде. Полианнага жаңы мектеп өзгөчө жакты. Бул кыздар окуган чакан колледж боло турган. Бул жерде кыз үчүн баары жаңы эле. Бирок буга чейин айтылгандай, Полианна жаңы таасирлерди жанындай көрчү. Керүү айымдан айырмаланып, буга карабастан акыркы бир нече күн аралыгында жаңы таасирлер Керүү айымга кар көчкүдөй көчүп түштү. Түн бир калыптагы жашоо кечирүүгө көнгөн аял үчүн мындай өзгөрүүлөр ашыкча жана чарчатуучу болгонуна таң калаарлык эч нерсе жок. Атүгүл жагымсыз жана кыжыр келтирээрлик. Бирок колду жүрөккө коюу менен Керүү айым анын баарына мурда канчалык таң калаарлык болбосун, жаңы таасирлердин өзү эмес, Полианнанын бактылуу түрү кыжырдантып атканын түшүнүп турду. Болгону албетте, ал муну эч качан эч кимге мойнуна алган жок. Атүгүл өзүнө өзү дагы. Кандай болгондо дагы сиңдиси Деллага Полианна аягы жок кайталаган кубаныч деген сөздөр анын нервине тийгенин жазган жок. Кээде бул сөздөрдөн аргаң түгөнүп кыжырың кайнайт. Ошол эле убакта ал бул убакыт аралыгында Полианна аны менен бир да жолу насаат айтуу маектерин алып барууга аракет кылбаганын мойнуна алууга аргасыз эле. Өз оюна ойноону да сунуштаган жок. Ошентсе да бул Полианнанын тигил же бул нерселерге кубанганы тууралуу тынымсыз сүйлөшүүлөр Керүү айымды шексиз түрдө кызга каршы кылып, кыжырлантып жатты. Аны бул жашоодо эчтеке кубандырбайт эмеспи? Полианна Керүү айымдыкында мейманчылап жүргөндүн экинчи аптасынын башталышында кожойкенин чыдамы түгөнө баштаган. Буга Полианнанын кайрымдуулук комитетиндеги бир айым жөнүндөгү кезектеги аңгемеси шылтоо болду. Тагыраагы кыздын бул окуядан чыгарган жыйынтыгы болду. Бул айым менин оюнумду ойноону абдан жактырчу, мырзайым, деди Полианна. Бирок сиз алиге чейин бул эмне деген оюн экенин билбейсиз да. Эчтеке эмес, сизге баарын түшүндүрүп берем. Сизге жагат, бул керемет оюн. Бирок Керүү айым кыжырдана кол шилтеди. Кереги жок, Полианна, деп күңкүлдөдү ал. Мен ансыз деле билемин. Сиңдим айтып берген. Мага бул таптакыр кызыксыз. Бул оюндар мен үчүн эмес. Мен дагы ошону айтып жатам, мырзайым. Кыз шашылыш кудум кечирим сурагансып кыйкырып жиберди. Мен сиздин аны ойногуңуз келээрин айткан жокмун. Жөн гана айткым келди. Албетте, ал сизге керек эмес. Ооба, Полианна. Керүү айымдын ачуусу келди. Ал мага керек эмес. Аны Полианнанын Керүү айым ойнобогон оюн тууралуу сөз баштаганы деле эмес, түз сүйлөгөн кыздын бул оюнга ага керек эмес деген эскертүүсү жиндетти.
Siz bilesizби, ал эмне үчүн сизге керек эмес? Күтүүсүздөн шайырланган Полианна үн катты. Анткени анын мааниси айланадагы нерселердин баарынан кубаныч издеп табууда. Ал эми сиздин айланыңызда толтура кубаныч бар. Сизге атүгүл аны издештин да кажети жок. Демек сизге эч кандай оюндун кереги жок. Түшүнүп жатасызбы? Керүү айым онтойсуздангандыгын атүгүл кызарып да кетти. Ал кыязы кыжырданган убакта ашыкча сөз айтып алды окшойт. Таптакыр андай эмес, Полианна. Ал мүмкүн болушунча супсак үн катты. Таптакыр, тескерисинче. Мен кубана ала турган эчтеке жок. Таң калган кыз бир нече секундага кудум тилин жутуп алгандай болду. Болгону аң-таң боло көздөрүн алаңдатты. Андан кийин мындай деди. Сиз эмне деп жатасыз, Керүү айым? Эмне, мындай эмес бекен? Сенин оюңча менде эмне бар? Үнүнөн кызууланууну байкаган аял Полианна менен эч кандай бул сыяктуу жандын тереңин козгогон маектер менен талаштарга аралашууну каалабаганын таптакыр эстен чыгаруу менен кызыгып сурады. Сиз тамашалап жатасызбы, мырзайым? Баары бар. Сөздүн түз маанисинде баары бар. Кыз мурдагыдай эле Керүү айымга таң калуу менен карап сүйлөдү. Жок эле дегенде сиздин укмуштуудай үйүңүздү алалы. Мен үчүн бул тим гана үстүмдөгү чатырым. Тынч гана тамактанып жана уктоо үчүн. Чынында болсо менде тамактануу жана уктоого да эч кандай каалоо жок. Ал эми сизди курчап турган мына бул кооз буюмдарчы? Алар менин көкөйүмө тийишти. Сизди каалаган жериңизге жеткирчү сиздин кооз автоунааңызчы? Мен эч кайда баргым келбейт. Полианна кайгыргандан атүгүл онтолоп жиберди. Кантип ушундай болсун, мырзайым? Көптөгөн жаңы нерселерди көрүүгө, кызыктуу адамдар менен таанышууга мүмкүн да. Алар мени кызыктырбайт, Полианна. Кыз кайрадан таң калуудан селейип калды. Андан кийин чындап кайгырды. Түшүнбөйм, мырзайым, деди ал. Мурда биз бул оюнду ойногондо кырдаал канчалык кыйын болсо, алардан кубанууга мүмкүн болчу нерселерди издеп табуу канчалык кыйыныраак болсо, оюнду ойноо ошончолук кызыктуураак боло турган. Ал эми азыр болсо айланабызда баары жакшы болуп турганда, мен өзүм да бул оюнга кантип ойношту түшүнбөймүн. Керүү айым эчтеке деп жооп бербестен терезеге ойлуу тигилди. Акырындап жүзүндөгү кыжырдануу түпсүз кайгыга алмашты. Кызга акырын бурулуп, акырын мындай деди. Сага бул тууралуу айткым келген эмес, Полианна. Бирок азыр айтууну чечтим. Мени эмне үчүн эчтеке кубандырбаганы жөнүндө. Ошентип Керүү айым анын жашоосунан кудум жер жуткандай жоголуп кеткен кичинекей Джемми ысымдуу бала жөнүндө айтып берди. Ошондон бери аны бир да жолу көргөн жоксузбу? Кыз Керүү айымдын өзүнүн кайгылуу баянын айтып бүткөндө көзүнө жаш алып сурады. Бир да жолу. Бирок биз аны табабыз, мырзайым. Сөзсүз табабыз. Керүү айым кайгылуу баш чайкады. Менин эми күчүм жок. Мен аны баардык жерден издедим. Атүгүл чет өлкөдөн да. Эгерде ал таптакыр тирүү эмес болсочу? Полианна. Жок, мырзайым. Кыз солуктап ыйлап жатты. Суранам, мындай дебеңиз. Келиңиз, ал тирүү деп ойлойлу. Бул бизге аны табууга жардам берет. Эгерде ал тирүү деп ишенсек, анда аны кайдан табышты түшүнөбүз. Ушинткенде ал да канча жакшыраак болот. Ошентсе дагы ал тирүү эмес деп коркомун. Керүү айым шылырай сүйлөдү. Сизде эч кандай далилдер болбой туруп, кантип минтип сүйлөөгө болот? Кыздын ачуусу келди.
Менде чын эле далилдери жок. Мына көрдүңүзбү? Анан балада баары жайында деп ойлоо керек. Полианна салтанаттуу сөздү илип алды. Сизде бала каза болду деп элестетүүңүз жетишерлик болсо, демек ал тирүү деп ойлоого да кыялданууңуз жетишет. Биринчиден, мындай кылуу сизге алда канча жакшыраак. Ал эми экинчиден, мындай кылуу менен аны издөө алда канча жеңилирээк болот. Макулсузбу? Бир күнү биз аны сөзсүз түрдө табабыз, мырзайым. Ошентип, мырзайым. Кыз күтүүсүздөн сөзүн жыйынтыктады. Көрсө, сизде да менин оюнумду ойноого себеп бар тура. Бул Джемми. Мисалы, ал качандыр бир табылат деген үмүттүн өзүнө кубанууга болот. Түшүнүп жатасызбы? Бирок Керүү айым мурункудай эле эчтекени түшүнгүсү келген жок. Ал жумшак олтургучунан өйдө болуп, маанайы пас үн катты. Өкүнүчтүү, бирок бул мындай эмес, балакай. Сен жөн гана түшүнбөйсүң. Сен түшүнбөйсүң. Ал эми азыр болсо, бар дагы өзүңдүн кайсы бир иштериң менен алектен. Китеп окуу же дагы башкасын кыл. Менин башым ооруп чыкты. Бир аз жата турушум керек. Полианна кайгыга баткан бойдон бөлмөдөн чыгып кетти. 5-бөлүм. Полианна сейилдөөгө чыгат. Өзгөчө маанилүү сейилдөө Полианнанын Керүү айымдыкына келгенинен кийинки экинчи ишембиде болду. Кыз буга чейин бир да жолу көчөгө жалгыз чыккан жок. Болгону мектепке жана мектептен үйгө. Керүү айым буга тыюу салган жок. Полианнанын Бостондун көчөлөрүн өзү жеке изилдөөнү чечери жөнүндөгү ой анын башына да келген жок. Бирок Полианна Белдингвиллде эле жаңы досторду жана жаңы окуяларды табыш үчүн эски көчөлөрдө тентигенди адат кылып алган. Ошентип ишемби күнү Керүү айым адаттагысындай эле Полианнага мындай деди. Бар, балакай, бир нерсе менен алек бол. Каалаганыңды кыл, бирок Кудай үчүн мага өзүңдүн суроолоруңду берчү болбо. Бүгүнкүгө жетишет. Полианна буга чейин ал али баш багып көрүүгө үлгүрбөгөн, изилденбеген бурчтар жетишерлик болгон үйдөгү оюндарга канааттанып келген. Эгерде кылаарга таптакыр эч нерсе жок болсо, кыз дайым Мэри, Дженни, Бриджеттер менен ар кайсыны сүйлөшө ала турган. Бирок дал бүгүн Мэринин башы ооруп, Дженни жаңы шляпасын өлчөөгө берилип, Бриджет алма пирогун жасап, ал эми Перкинс таптакыр эле кайдадыр кетип калыптыр. Эң сонун, күн жаркыраган сентябрь күнүнүн үйдөн чык деп азгырганын айтпай эле коелу. 4 дубалды тиктеп зеригип олтура албайсың да. Ошентип Полианна көчөнү карай жөнөдү. Кыз адегенде үйдүн кире беришинде туруп, ун чукпастан жанынан өтүп баратышкан жакшы кийинишкен айымдар менен мырзаларга, селкилер менен балдарга карап жатты. Алардын кээ бирлери кең көчө бойлоп созулган аллея менен шашылбастан сейил курушат. Полианна бир аздан кийин чыдабай кетип, тепкичтер менен ылдый жүгүрүп түшүп, кай тарапка баргысы келгенин ойлонуу менен башын оңду солду чайкай баштады. Сейилдөө үчүн эң жакшы күн. Мындан артыгын ойлоп таба албайсың. Анан калса ал жакшылап сейилдей да элек. Мектепке барып келген жол эсепке кирбейт. Ошондуктан ал бул өкүнүчтүү колдон чыгаруунун ордун толтурууну чечти. Полианна Керүү айым буга каршы болбостугунан шек санаган жок. Анан калса ал өзү Полианна суроолор менен тажатпастыгы үчүн өзүнө жакканды кыла беришин айтпадыбы? Ошентип кыздын карамагында бүтүндөй жарым күн бар. Чыдамсыздануудан атүгүл аптыгып да кетти. Бул убакыт аралыгында канчалаган кызыктуу иштерди жасоого болот. Анан калса мындай кереметтүү, аба ырайы, жакшы күн. Кана, анда эмне үчүн бул тарапка карай жөнөгөнгө болбосун? Ошентип Полианна олку солкулуксуз кең көчөнү бойлоп жөнөп кетти. Кыз ага кезиккендердин баарына
жылмайып карап жатты. Өкүнүчтүү, өтүп бараткандардын эч кимиси жооп ордуна жылмайышкан жок. Эчтеке эмес деп ойлоду кыз кыязы. Бу жерде Бостондо салт ушундай. Кандай гана болбосун, Полианна кимдир бирөө акыры ага карап жылмаят деген үмүттө кезиккендердин баарына жылмайып кароосун улантты. Керүү айымдын үйү жыргалчылык кең көчөсүнүн дал башталышында болчу. Жана Полианна көп өтпөй эле кайда барышын, оңгобу же солгобу билбестен кайчылаш көчөдө болуп калды. Бул аралыкта анын дал бет алдында Полианна оюнда бак деп атап койгон шаардык сейилбак жайылып жатты. Кыз бир азга кудум сыйкырлангандай бул кооз ажайып жайды тиктеп турду. Тажрыйбасыздыгынан улам, ага бак бул кайсы бир байга таандык жеке менчик аймактай сезилди. Бир жолу ал санаторияда дарыланып жатканда доктор Эймс аны өзүнүн оорулуусу, ушундай кооз дарактар жана гүлдөр курчанган укмуштуудай үйдө жашаган бай айымга кошо ала барган. Полианнанын аябагандай көчөнү кесип өтүп жана салтанаттуу бакта сейилдегиси келди. Бирок жеке аймактын чектерин бузуудан коркту. Башка адамдар эчтеке болбогондой бактын аллеяларында сейилдеп жүрүшөт. Бирок кыязы алардын атайын чакыруусу бар окшойт. Полианна эки аял менен балалуу эркектин ачык турган дарбазадан жайбаракат өтүп баратканын көрүп, аларды тууроону чечип, ыңгайлуу учурду күтүп туруп, кең көчөнү кесип өтүп бакка кирди. Бактын жакын жерден алыстан көргөндүгүнөн да коозураак экен. Өйдө жакта чымчыктар чурулдап, чыйыр жолдо тыйын чычкан секирет. Аллея бойлогон отургучтарда эркектер, аялдар, балдар отурушат. Дарактын артынан күн жаркырайт. Кандайдыр балдардын шаңдуу үндөрү жана музыканын үндөрү келип жетет. Полианнаны кайрадан тартынчаактык басты. Бир аз күтүп туруп, кайратын жыйып, кайсы бир кооз кийинген жаш аялдан сурады. Кечиресиз, мырзайым, бу жерде кайсы бир майрам болуп жатабы? Майрамбы? Аял түшүнбөгөндөй ийиндерин куушуруп таңыркады. Менин бу жерде болгонум туурабы деген мааниде айттым. Буга тыюу салынган эмеспи? Тыюу салынганбы? Албетте жок. Бул эл чогулчу жай. Ал элдин баардыгы үчүн. Мына керемет. Полианнанын жүзү жаркырай түштү. Бу жерге келгениме анда абдан кубанычтамын. Жаш аял эчтеке деген жок. Болгону башын таңыркай чайкап, ары басып кетти. Ал эми Полианна болсо каалоочулардын баары үчүн майрам уюштурган бул кооз бактын ээси кандай колу ачык жана боорукер адам деп ойлонуу менен өз жолун улантты. Полианна аллеянын аяк жагынан бет алдында курчагы бар оюнчук араба сүйрөп келе жаткан кичинекей сулуу кызды кезиктирди. Полианна секелек кыз менен сүйлөшүп үлгүрө электе кайдан жайдан пайда болгон жаш аял аларга жакын келип, кызды жемелей баштады. Биякка кел, Глэдис. Апаң сага бейтааныш адамдар менен сүйлөшпө деп канча жолу айтты эле. Мен кандайча бейтаанышмын? Полианна таарына сүйлөдү. Мен эми Бостондо жашаймын. Жана мен... Бирок жаш аял секелекти колунан алып жетелеп жөнөдү. Жана көз ирмемден кийин экөө тең аллеянын түпкүрүнө кирип жок болушту. Ал эми капа болгон Полианна эрксизден артка бурулду. Бирок бир нече кадамдан кийин эле кыз жылмайып, камырабай кол шилтеди. Мейличи, деди ал өзүнчө. Мен баары бир кубанычтамын. Балким сылыгыраак жана жагымдуураак ким бирөөнү таап алаармын. Мисалы, Сьюзи Смитти. Же атүгүл Керүү айым айткан жоголуп кеткен Джемми баланы. Мен бул жөнүндө жок дегенде кыялдана алам. Же андай эмеспи? Кыз өзү менен өзү сүйлөшүп, өзүнүн сүйлөшүүсүн улантты. Эгерде таппасам дагы башкасын кезиктирем.
Анткени айланада тоолтура сонун адамдар жүрүшөт. Полианна жан дүйнөсүндө өзүн жалгыз сезди. Аны атасы тарбиялаган кыз алыскы батыштагы кичинекей шаарчада кайрымдуулук комитетиндеги айымдар менен жашаган. Ал шаарчада ар бир адам жакын адам. Ал эми айланадагы бардык адамдар чоңдор жана балдар анын достору деп ойлогонго көнгөн. Полианна 11 жашында Вермонтка эжесиникине көчүп келген. Жашоо шарттары тышынан абдан өзгөрүп, жана бул жерде таптакыр башка үйлөр, башка адамдар болгонуна карабастан, ал мурункусундай эле аларды жакын адамдарды деп эсептей турган. Анан калса ага бул атүгүл жакшылыкка алып барчудай сезилди. Анда достор чөйрөсүн кеңейтүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ал эми жаңы бейтааныш адамдарды ал өзү мурунтадан билген адамдардай эле сүйүшкө даяр болчу. Белдингвиллден жай алган Полианна шаарчада жана шаарды курчаган тегерек четте сейилдеп жаңы тааныштарды күткөндү абдан жактыра турган. Ошондуктан Бостонго келип жана анын кандай чоң шаар экенин, андан канчалаган ар түрдүү адамдар жашаарын көргөн кыз мындан да көбүрөөк кубанды. Берде анын алдында канчалаган жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Сейилдөөгө мурдараак чыкпаганы аны өкүнттү. Бүтүндөй 2 жума бошко кетти. Бул убакыт аралыгында ал шаардан бир да тааныш күтпөдү. Атүгүл Керүү айымдын үйүнөн бир көчө ары коңшулар менен да таанышкан жок. Анан дагы аны Керүү айымдын өзүнүн тааныштарынын өтө аздыгы, атүгүл жакын кошуналарын да тааныбаганы таңдантты. Мындан да таң калаарлыгы Керүү айымдын буга эч кандай умтулбаганы болду. Полианна муну ага түшүндүрүүгө аракет кылганда, ал көңүл кош кол шилтеди. Алар мага таптакыр кызыксыз, Полианна, дечү Керүү айым. Кыз Керүү айымдын жашоого болгон мамилесин өзгөртүүгө канчалык аракет кылбасын, баары бир кур бекер болчу. Анын азыркы супсак жана жалгыздыкты сүйүүсү Керүү айымга жага турганын билип калды. Полианна бүгүнкү сейилге чоң үмүттөрдү артты. Чынын айтыш керек, сейилдин башталышын ийгиликтүү деп айтууга болбойт. Айланадагы адамдар Полианнага жагымдуу сезилишти. Бирок тилекке каршы алардын арасынан бир да тааныш учураган жок. Ал эми алар менен кантип таанышууну кыз биле албады. Анын үстүнө алар буга таптакыр умтулушпаган сыяктуу. Полианнанын кулагында жаш аялдын куурчагы бар кызын колунан алып сүйрөп бараткандагы бейтааныш адамдар жөнүндөгү сөзү кудум жаңырык сыяктуу жаңырып жатты. Бирок Полианнанын көңүлүн чөктүрүү анчалык оңой эмес. Кыз баарына өзүнүн эч кандай бейтааныш жана чоочун эместигин далилдөөнү чечип, андан ары кадамын кайраттуу таштады. Алдынан дагы бир айым чыкты. Полианна сылык жылмайып ага мындайча кайрылды. Бүгүнкү күн абдан сонун эмес бекен, мырзайым? Эмне? Сонун күнбү? Айым түшүнүксүз кобуранды. Ошентип жанынан шашыла басып өтүп кетти. Полианна мунусун 2 жолу кайталап көрдү. Бирок өкүнүчтүү ошол эле натыйжа болду. Ал көп өтпөй дарактардын арасынан жылтырап жаткан кичинекей көлмөгө чыга келди. Көлмөнүн үстүнөн көптөгөн кичинекей кайыктар сүзүп, алардын ар биринде жылмайган бактылуу балдар отурушат. Балдарга тиктеген Полианна өзүнүн жалгыздыгын дагы курчураак сезди. Жакыныраакта олтурган кайсы бир кишинин байкаган кыз ага жакын келип, отургучтун четине абайлап көчүп басты. Башка убак болгондо ойлонбостон туруп кишиге жакыныраак келип шайыр саламдашып, бейтааныш ойлонбостон, макул болоорун шек санабастан таанышууну сунуш кылмак.
Бирок эми ийгиликсиз таанышуу аракеттеринен кийин кыз бир аз тартынып жана коңшусуна болгону байкатпай көз кыйыгын жиберүүдө. Бейтааныштын сырт келбети чынын айтканда жакшыраак болсо дегидей. Кийим жаңы болсо да чаң басыптыр. Ал эми өзү болсо кайдадыр жүдөө көрүнөт. Кыз аныкындай күрмө менен Америкалык өкмөт түрмөдөн чыккан ар бир адамды камсыз кылаарын таптакыр кабары жок эле. Кишинин шишинки тарткан жүзү кубарып, ал эми жаактарын бир жумалык түк баскан. Шляпасын көзүнө баса кийген. Ал колдорун чөнтөгүнө салып, айланасын шашылбай карайт. Полианна бир азга чейин эчтеке суроого батынбады. Андан кийин мындай деди: "Кандай сонун күн, сэр, чынбы?" Киши ага чолуй карады. "Эмне дейсиң? Сен эмне дедиң?" Ал кыздын эмне үчүн дал өзүнө кайрылууну чечкенин түшүнбөстөн таң калып да, чоочугансып да кобуранды. "Мен бүгүн эң сонун күн экендигин айттым." Полианна шашыла сөзүн кайталады. "Бирок мен муну жөн гана айттым. Башкача айтканда, мен албетте бүгүнкү күндүн сонундугуна кубанычтамын. Бирок мен чынында болгону таанышкым гана келген. Мен сөздү эмнеден баштаарымды билбегенимде дайым ушул сөздү айтам. Мен тим гана кимдир бирөө менен сүйлөшкүм келди." Киши киркиреп күлдү. Анын күлкүсү кызга кандайдыр таң каларлыктай туюлду. Ал бул кишинин бир нече айлар ичинде жылмаюу менен күлкүдөн жат болгонун али биле элек болчу. "Демек, сен ким бирөө менен сүйлөшкүң келип, анан мени менен сүйлөшүүнү чечиптирсиң да?" Бейтааныш дирилдеген үн менен кобуранды. "Бул кандай болоорун билбеймин, бирок мен даярмын. Мен эмне үчүн мындай сенеңдүү татынакай кыздын мен сыяктуу карыган какбаш менен сүйлөшкүсү келгенин түшүнбөсөм дагы. Мен жөн гана карыган какбаштар менен сүйлөшүү мага жагат." Кыз аны ишендирүүгө шашты. "Башкача айтканда, мен улгайган адамдар менен сүйлөшүүнү жактырам деп айткым келди. Ал эми какбаш деген сөз эмнени билдирэрин мен таптакыр билбеймин. Балким бул таарынта турган сөздүр. Эмне экен, эгер сиз чындыгында эле какбаш болсоңуз, анда демек какбаштар абдан сүйкүмдүү адамдар. Сиз кандай болгондо дагы абдан жагымдуусуз." Кайраттана түшкөн Полианна бейтаанышты ишендире сүйлөдү. Сен эмне, мага жагынгың келип жатабы?" Киши ишенбегендей жылмайды. Эмне деген күндө да ал Полианнанын сөздөрүнөн кийин отурган абалын өзгөртүп, отургучта жайылып отурбастан боюн түзөдү. "Сабачы мени, Кудайым, биз эмне жөнүндө сүйлөшөрүбүздү элестете албаймын. Мунун мен үчүн таптакыр мааниси жок." Полианна жүзү жаркырап сүйлөдү. "Мен биздин маектин мазмунун көңүлдө тутуп жатам. Поллита эже, мисалы, мен эмне жөнүндө гана сүйлөбөйүн, сөзсүз түрдө менин аялдар кайрымдуулук комитетиндеги айымдарды кошуп кетээримди айткан. Мунун баары мен мурда алардын тарбиясында болгондугумдан. Бирок сиз менен сүйлөшүү эртеңки майрам тууралуу сүйлөшсөк болот. Бүгүн бу жерде сонун сейил болуп жатат. Мен муну эми кимдир бирөөгө айта аларыма жетине албай кубануудамын." "Майрам? Сейилби?" Киши түшүнбөгөнсүп баш чайкады. "Андай эмеспи, бул жерде чогулган адамдардын баары. Алар майрамга келишкен жокпу? Бир мырзайым майрам бу жерде баары үчүн экенин жана мен дагы калышым мүмкүндүгүн айтты. Болгону аны ким уюштурганын түшүнбөдүм." Киши жактырбагандай күлүмсүрөдү. "Эмне дейбиз, жаш бийкеч?" Ал башын ийкеди. "Кайсы бир мааниде бул чындап эле майрам жана сейилдөө. Болгону анын уюштуруучусу Бостон шаары. Анткени бул сейил бак жалпы эл үчүн бак жана шаар багы, баардык элдер үчүн. Түшүнөсүңбү?"